Белгилүү эркин журналист Ыдырыс Исаковго жакын кошуна болгуңуздар келеби? Анда бул видеону аягына чейин күзөтүп барыңыздар. Бүгүнкү чыгарылышыбызда биз сиздерге Ош шаарынан 10-кабаттан сатыла турган жалпы аянты 87,5 метр квадратты чапчыган 2 бөлмөлүү даяр кирип эле жашай турган батирдин шашылыш түрдө сатыла тургандыгын маалымдайбыз. Эгерде кимдир бирөө ушундай батир издеп жаткан болсо, издегениңиздер бизден табылды, гүл үстүнө гүл болду да калды. Даяр идиш аяк көрпө төшөгүңүздөр менен көчүп келсеңиздер гана болду, жетиштүү. Сапаттуу ремонттолгон, жакшы жерде жайгашкан, локациясы дагы өтө сонун. Бул ошол Ыдырыс Исаков өзү мактаган, өзү жашаган көп кабаттуу үйлөрдүн бири. Кайсыл даректе жайгашкан, кайсы курулуш компания курган, кантип келебиз десеңиздер, бул видеону күзөтүп барыңыз, жүрүңүздөр, көчө тараптан келүү жолдорун көрсөтөйүн. Жанагы сатыла турган батирибизге келүү жолдорун дал ушул жерден сиздерге тартып көрсөтөйүн. Учурда мен Оштогу машина усталардын мекени болгон Калинин көчөсү, тактап айтканда азыркы аталышы Амир Темир көчөсү, Сулайман тоо тараптан түз, бери Нокатский подъемдон Ак Тилек тарапка кеткен Мамуров көчөсү менен кесилишкен жайында турамын. Бул жерде Golden House курулуш компаниясы курган көп кабаттуу үйлөрдүн 10-кабатынан сатыла турган батирди тартып көрсөттүк эле. Толук маалыматтарды буюрса ичкериден беребиз. Сиздер ылдыйкы тараптан кирсеңиздер, даректи дагы тартып көрсөтөбүз. Жогору жактан да чыксаңыздар болот. Келип калдыңыздарбы? Ылдыйкы дарабызадан кирип эле оң тарапка бурулсаңыздар, биринчи тепкич, андан кийин бурчта бир тепкич бар. Сиздер мына ушул 3-тепкичтен 10-кабатка чыгып барасыздар. Баса достор, дагы кошумча маалымат. Сатыла турган батирдин ушул эле көп кабаттуу үйдүн подвалынан авто токтотмо жайы бар. Ай сайын 2000 сомдон ижара акысын төлөп пайдаланып турсаңыздар болот. Караңыздар, жаш балдар ойночу аянтчалар өтө сонун, турник, брус жана башкалар. Беседкалар чоңдор үчүн, мына жаш балдар аянтчасы, футбол, баскетбол бар. Кыскасын айтканда, сонун ширин жашоо сиздерге насип болсун. Бул 87,5 метр квадратты чапчыган батир сатыла турган баасы $1000. Жүрүңүздөр, 10-кабаттан жолугушабыз. Кире бериш жайы кенен, хол кылып пайдалансаңыздар дагы болот. Мына ушул эмерек калат достор. Анан эми тааныштырууну мен оң жактан баштайын. Оң жактан башталган иш оңунан чыгат дейт. Ана бул жеңебиздин экинчи офиси. Ашкана эмеректери кече жакын эле жасалгаланган, өтө сонун. Өзүңүздөр көрүп турасыздар, заманбап болуп. Жанагы раковинасынан суу чыгат, таза суу бар. Анан буга көңүл бурбаңыздар, азыр эми курулуш иштери жүрүп жаткандыгына байланыштуу суу 2 күндөн бери жок. Газ плитасы мынакей бар, калат буюрса, вытычкасы бар. Бул 2 муздаткыч кетет. Бул жакта болсо чакан, өзүңүздөр олтуруп тамактана турган жай экен. Пластик терезелери бар, 3 көздүү. Анан атайын жаш балдар, чоң балдарга деле коопсуздук эрежелери сакталып, темир решеткалар менен терезе курчалган, агайын туугандар. Көрдүңүздөрбү? Өзүнчө бир кооздук. Бул жакта мына жаш балдар футбол ойнойт, волейбол жана баскетбол аянтчалары бар экен. Чоңдор үчүн дагы беседкалары бар, жаш балдар ойночу аянтчалары бар. Ылдыйдан көрсөттүк аны. Анан эми ошол сиздерге насип кылган болсун. Эшиктери дагы мына ушундай апа-апакай кымбат сонун эшиктер орнотулуптур. Бул чоң эшик аркылуу биз зал, конок бөлмөсүнө кирип баратабыз. Классикалык ремонт болгону мына ушул жерге өзүңүздөрдүн табитиңиздерге жараша чек-чейген, зыңкыйган сонун асма шамды люстраны илип койсоңуздар болду. Бөлмө дагы да жарык болот, ажарына чыга түшөт достор. Телевизор кетет, калат. Бул жактагылар бүт калат. 2 контейнер бар. Залда, андан кийин спальныйда. Экөө тең калат достор. Бул жактагы дал ошондой пластиктен жана коопсуздук эрежелери сакталган. Темир решеткалары бар, агайын туугандар. Кошумча лампалары, софиттери бар экен, көрүп турасыздар. Бул бурчта киргенде түз бул жакка келсеңиз, жуунучу бөлмөсү, Аристон, бул жак кафелденген, кымбат кафелдер менен, күзгүсү, раковинасы. Бул кир жуугуч машинасы кетет достор. Андан кийин бул жагында чакан ажатканасы тыпыйган таза сонун.
Бул эми бушта жайгашыптыр. Эми түз эле келгенден кийин солго бурулсаңыздар, түз бул жакка кирсеңиз, ата-энелер уктоочу бөлмө. Бул жерден ушул шкафтар калат, кетет, анча-мынча нерселер кетет, контейнерлер калат экен достор. Телевизорлор кетет. Мисалы кошумча лампалар дагы орун алган. Азыр эми жандырсак болот экен. Опа, жанды. Мынакей. Түнү дагы жарык болот. Эми сиздерге бул тараптан көрсөтө турган болсок, бул күн батыш тарабы. Мечиттер көрүнүп турат. Эл Насип курулуш компаниясынын көп кабаттуу үйлөрү. Астында болсо мына жолдор жакында асфальт болот. Сиздерге кандай көрүнүп атат? Асфальт болот. Ошондо көрө берипсиз да, бул жер центр болот түшөт го чиркиндики. Керемет о, мына жак. Панорама жерде жайгашканда күн батыш тарапты, күн чыгыш тарапты карай бересиздер. Сатыла турган басым башында айттык, 87,5 метр квадратты 89 000 долларга баалап атат. Бул айтылыш баасы, кеми бир аз ырымына болот. Сүйлөшүү жолдору каралат. Андыктан жамдаңыздар, сиздерге насип кылсын. Эми реалдуу клиенттерге азыр эле баасын айтып коеюн. Реалдуусун. Метр квадратты буйруса 1000 доллардан, бир тыйын түшпөйт, 1000 доллардан эсептей бересиздер. Документи бар, техпаспорт колго тийген. Сиздерге сразу өткөрүп берилет. Анан эми банк аркылуу дагы ипотекага сүйлөшсөңүздөр болот. Банк аркылуу сүйлөшүп алсаңыздар дагы болот. Андыктан чамдаңыздар, сиздерге насип кылсын. Баса достор, бул жерде мына Wi-Fi дагы бар экен. Көрдүңүздөрбү? Сразу кыскасын айтканда, сонун жашоодо жашай бересиздер да. Мынакталай варианттары жок. Мечит, мектеп, бала бакчаларга жакын. Сонун жайда жайгашкан. Насип кылсын, содаңыздарды берсин. Кармаган розоңуздар кабыл болсун.